Өтүп бараткан күндүн орчундуу окуялары назарыңыздарда. Жөнүм Назика Атамбекова. Ал окуялардын кыскача түрмөгү төмөнгүдөй. 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги Борбор Азиялык 6 адам кармалды. Үйгүчүлөрүн жашаган жерин тинтүү учурунда экстремисттик адабияттар жана тергөөгө жардам бере турчу башка буюмдар табылган. Бул арада 2 күндүк сапары менен Москвага келген Шавкат Мирзиёев кесиптеши Владимир Путинге терроризм менен күрөшүүдө каттуу чараларга баруу керектигин айтып кеңеш берди. Химиялык чабуул жасалды деп болжолдонуп жаткан Сириянын Идлиб провинциясында каза тапкандар 72 кишиге жетти. Алардын 20сы балдар жана 17си аялдар. Өткөргөн Питердеги соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Рия агенттиги Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги Борбор Азиялык 6 адамды кармалганын жазып чыкты. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 5 апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродо жардырууну уюштурду делген адамдар менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Алар Ислам мамлекети жана Аль-Нусра фронту сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчыл согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана террорчул аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Кармалгандар Орусияга иштеген келгени аныкталды. Укук коргоо уюмдары Санкт-Петербургдагы мигранттарга кайрылып, полициянын рейдтери күчөгөндүктөн коомдук жайларга көп чыкпоого чакырды. Орусия иликтөөчүлөрү Санкт-Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жараны уюштурду деп билдирген. 11 каналынын баяндамачысы Айгерим Жаныкул дал ушул теманын айланасында кепти улантат. Айгерим, кененирээк айтып берсеңиз, Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары кармалган экен, эмне болгон жарандар экен туурасында барбыкка бар жана алар кайсы мамлекеттин жарандары экен? Рахмат. Кармалган жарандарга карата террордук аракеттерди колдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгондугун тергөө комитетинен билдиришти. 2015-жылдан бери ушул Орто Азияга келген жарандар жогоруда өткөн ислам мамлекети Джибхат ан-Нусра деп аталган террордук уюмдардын катарына үндөп келген деген айыптоолор тагылып жатат. Тергөө комитетинин маалыматтарына караганда бул жогорудагы 6 адам негизинде бул туурасында кененирээк маалыматтарды тилекке каршы көрө алган жокмун. Кайсы Орто Азия болгондо кайсы мамлекеттерге тиешелүү жарандар экендиги туурасында маалымат азырынча жарыялана элек. Ошентсе дагы тергөө комитети кармалгандар кимдер менен баалашып, кимдер менен катышып жүргөнүн буга чейин текшерген. Алардын метродо жардыруу жасагандар менен байланышы барбы, жокпу, бул туурасында да маалыматты тергөө комитети билдирген жок. Ошол учурда тактоо иштери жүргүзүлүп жатканын орусиялык жергиликтүү басылмалар жазышууда. Петербургдагы жардыруудан мурда улам ошол Кыргызстанда да коопсуздук чаралары күчөтүлгөндүгүн белгилеп өтөйүн. 3 апрелден жанагындай метродо болгон окуядан кийин Кыргызстандын күч органдары, ошол эле милиция кызматкерлери дагы коопсуздук чараларын күчөтүү боюнча бүгүндөн тарта күчөтүлгөн режимге өткөндүгү туурасында дагы маалыматтар бар. Айгерим, Орусиянын президенти Владимир Путин Питерде болгон окуядан соң күч органдарын иштегендерди кабыл алып, коопсуздук маселесин күн тартибине талкууланыптыр. Ушуга токтолсоңуз. Жакшы болот. Мен буга чейин да бир кошумчалык этейин деп атам. Орусияда да ушу жардырууну жасады деп айтып жаткан 22 жаштагы тургун, тактап айтканда Кыргызстанда төрөлгөн, бирок ошол учурда эч качан паспорт же болбосо кандайдыр бир Кыргызстандын документтерин албагандыгын Тышкы иштер министрлиги буга чейин дагы билдиргенин билебиз. Ошондой эле учурда ошол учурда шектүү деп аталып жаткан бул 22 жаштагы жарандын ата-энеси Орусияга бүгүн учуп кеткен болчу. Маалыматтарга караганда дагы ал жакта дагы тиешелүү органдарга аталган маселе боюнча, окуя боюнча сурак берип жаттыр. Бул туурасында дагы орусиялык басылмалар жазышууда. Ал эми бул окуядан соң Владимир Путин ошол күч органдагы иштеген кызматкерлердин башын бириктирип жыйын курду. Анда албетте жана окуядан кийин бүткүл Россиядагы, Орусиянын аймагындагы коопсуздук боюнча маселе көтөрүлгөн. Өз сөзүндө Владимир Путин бул бир эле Орусияны эмес, жалпы эле ошол эле Орто Азия, КМШ мамлекеттери ошол террордук чабуулдарга айланып турган потенциалдуу объектилерге айланганын баса белгилеген. Ошол эле учурда бул бир гана Путиндин пикирине караганда кырдаал бир гана
булам барган сайын кыйындап бара жатканына тынчсыздануусун билдирген. Бул бир эле Орусияда эмес, жалпы ушул КМШ мамлекеттеринин аймагында да болуп жаткандыгы өтө кооптуу деп билдирген. Ошондой өлкөдөгү ар бир жаран террористтердин потенциалдуу ошол объектисине айланышы мүмкүндүгү өлкөдө коркунуч алып келе тургандыгын жана бул туурасында бул бардык колдон келишинче коопсуздук чараларын күчөтүү боюнча тиешелүү органдардын жетекчилерине маалымат берген. Бирок ошол учурда сиз дагы белгилеп өтөсүз, албетте учурда Өзбекстан тактап айтканда Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстандын президенти учурда Орусияда иш сапар менен жүрөт. Бул өз кезегинде бул окуядан кийин ошол эле Дмитрий Медведев, премьер-министр жана президент менен бул теманы талкуулап, жалпы бул терроризмге каршы туруу, аны менен күрөшүү боюнча бардык бул аймактагы турган мамлекеттердин башчылары менен лидерлери менен бул маселени да талкуулаш керек деген сунушун билдирген. Шавкат Мирзоев. Рахмат. Айгерим Жаныкул Петербургда кармалган Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары тууралуу айтып берди. Бул арада бүгүн парламент жыйынында дүйнө мамлекеттерин террордук чабуул коркутуп жаткан маалда Кыргызстандын да коопсуздугу көтөрүлдү. Маселен, Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко 5 апрелде парламент жыйынында кайрадан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишмердиги жөнүндө маселе көтөрдү. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан кезде депутат террорчулук темасы тилекке каршы актуалдуу болуп турганын белгиледи жана УКМКнын негизги милдети тууралуу пикирин билдирди. Айтымында, бул мекеме улуттук коопсуздукту камсыздоого бардык күчүн жумшап, жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргошу кажет. Депутаттын бул пикирине УКМК төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков жооп берип, атайын кызмат Конституциянын улуттук коопсуздук органы жөнүндө мыйзамдын жана башка документтердин негизинде иш алып барарын белгиледи. Бардык иш-аракеттер коомчулуктун жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган. Дал ушул жаатта иш жүрүп жатат. Депутат Наталья Никитенко УКМК дарегине жогорудагыдай сын пикирин буга чейин да бир канча жолу айткан. Ал эми бул арада Шавкат Мирзиёев Өзбекстан президенти катары Орусияга алгачкы сапар менен барды. Мирзиёев Владимир Путин менен сүйлөшүүсүндө терроризм менен болгон күрөшүүнү чогуу жүргүзүп, абдан катуу ыкмаларды колдонууга чакырды. Биздин мамлекеттерибиз жана коопсуздукту сактоо органдарыбыз тыгыз байланышта. Орусиянын терроризмге канчалык салым кошуп жатса, биз дагы ошого өз жардамыбызды беребиз деп билдирди Өзбекстандын президенти. Путинден кийин Мирзиёев Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушту. Өкмөт башчысынын расмий интернет баракчасы маалымдагандай, эки тарап өнөр жай, энергетика, айыл чарба жана инвестициялык проекттерди талкуулады. Мирзиёев өз сөзүндө Орусияны стратегиялык өнөктөш деп атап, Санкт-Петербургдагы жардыруулардан улам өзбек элинин атынан көңүл айтты. Бул мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов өлгөндөн кийин өлкө башына келген Мирзиёевдин Орусияга жасаган алгачкы расмий сапары. Путин Мирзиёев менен сентябрь айында Каримов менен коштошуу зыйнатынан көп өтпөй Ташкентте жолуккан. Өзбек президенти бул визиттин алдында Орусия менен жетишилген аскердик техникалык кызматташтык келишимин ишке киргизген мыйзамга кол койду. Эми дүйнөлүк кабарларга өтөбүз. Химиялык чабуул жасалды деп болжолунуп жаткан Сириянын Идлиб провинциясында каза тапкандар 72 кишиге жетти. Алардын 20сы балдар жана 17си аялдар, дейт баш кеңсеси Британияга жайгашкан адам укуктарына мониторинг жүргүзгөн сириялык борбор. Укук коргоочулар курмандыктар саны дагы өсүшү мүмкүн экенин, бир катар кишилер дайынсыз болуп жатканын эскертти. Шейшембиде эртең менен Хан Шейхун шаары бомба чабуулуна кабылган. Сириялык активисттер аскер учактары Сириянын түндүк батышы тараптан учуп келгенин, Орусиялык же Сириялык аба күчтөрү болушу мүмкүндүгүн кабарлашкан. Аба чабуулунан кийин эле кишилердин деми кыстыгып баштаган. Көбөлөрдүн айтымында кишилер деми кыстыгып каза таап, көптөрү жерде кыймылсыз жатып калышкан. Айрымдардын оозунан көбүк чыгып, эсин жоготкон. Сириялык аскерлер химиялык чабуул деп болжонгон бул окуяга катыштыгы жок экенин билдирип чыкты. Ал эми орусиялыктардын айтканы боюнча Сириянын аба күчтөрү террорчулардын ири курал-жарак жана химиялык курал сактаган кампаларына чабуул жасаган. Шаршембиде АКШ, Британия жана Францияда Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине Идлибтеги окуяны талкуулоо үчүн резолюциянын долбоорун сунуштады. Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү болгон 3 өлкө бул чабуул үчүн Башар Асадтын режимин жоопкерчиликтүү дейт. Долбоордо Сирия өкмөтү эл аралык иликтөө өткөрүүнү камсыздоо керектиги, бир катар маалыматтарды берүү жагы айтылган. Берүүбүздү улантабыз кийинки бөлүктөгү кабарлардын түрмөгү. Шаардык кеңештин депутаттары Бишкектин бюджетин талкуулап, ирригациялык системаларды оңдоо, эскилиги жеткен лифттерди алмаштыруу жолдорун талкуулашты.
7 апрель күнү Ала Тоо аянтында апрель революциясына арналган иш-чаралар менен коштолот. Бул жыл сайын белгиленүүчү мамлекеттик деңгээлдеги майрам катары эс алуу күнү болуп эсептелинет. Ал эми Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 6 эл аралык марафон өткөрүлөт. Марафон үстүбүздөгү жылдын 13 май күнү старт алды. Алат толугураак баяндоо койду. Кайрадан Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кабарлардан бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин депутаты каалаган бюджеттин талкуулоо боюнча жыйынга чогулушту. Быйыл Бишкекти өнүктүрүүгө 2,5 миллиард сом сарпталуусу пландалууда. Бул тууралуу Борбор шаардын мэрі Албек Ибраимов кабарлап, ошол сумманын көбү жолдорду оңдоо жана талааларга суу жеткирүү үчүн түтүктөрдү жеткиликтүү санда курууга сарпталат. Айта жамгыр жаап калды. Ошо менен қазір ошо көчөлөрдү баштай албай атабыз, ошо жалпы көчөлөрдүн баарын. Атак бизде қазір көчөнү баштайын дегенде көзүбүз төрт. Себеп дегенде качан адам ошол көчөлөрдү иштегиси келет. Биз мына қазір ачык айкын бюджетти карап атабыз, акчаң бар болсо, проекттиң бар болсо, қазір балдардын мына техниканы дагы алдык, мына мен бюджеттен айтып берем. Ошого байланыштуу иштегиле келет. Себеп дегенде ушунча элдин ошол көчөлөрүн жасап берсең, ошонун батасын алгысы келет. Могу балдар деле араң эле турат, ошол көчөлөрдү баштай албай. Мындан тышкары 120 миллион сом Бишкектин райондоруна кетет. Вице-мэр Эрнис Зарлыков ар бир акимиатта 30 миллион сомдон бөлүштүрүлүп, бул сумманы алар өзүнүн аймагындагы эң керектүү деп эсептелген тармакка мэриянын уруксаты жок эле сарптай алышат. Бишкектин бюджетинде алдыңкы тизмеде билим берүү тармагы турат, ага азырынча 3,5 миллиард бөлүнүүсү каралган. Бул сумманын 160 миллиону орто мектептерди ремонттоого жумшалат. Бул жылы да көп жумуштар жасалат. Ошол боюнча биз деген мына бюджетте карап берип атабыз. Буюрса акырындык менен эми айтканда шаардык каражат бюджети азыраак, тилекке каршы биз деген каалай тилек дагы бир 2-3 миллиардка көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Мындан да көбүрөөк жумуштарды кылмак элек. Бирок бүгүн мына биздин шаардык бюджетибиз 8 миллиардтан ашык болуп атат. 8 миллиард 800 миллион сомдон ашыгыраак болуп атат. Ошого карата иш кызмат кылып атабыз. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү шаардык кеңештин жыйынында бирден бир маселе катары шаардагы лифттердин абалы тууралуу маселе болду. Депутаттар муниципалдык лифттерди оңдоо жана аларды алмаштырууга каражат жок экенин айтышты. Мы должны понимать, что они владельцы. Урматтуу шаардыктар, биринчиден үйлөрдү кезинде приватташтырып жатканда унутуп калышканбы же кандай? Лифттерди ошондо менчикке өткөрүп алышкан эмеспи? Азыр оңдоого келгенде лифт эмне мэрияга тиешелүү болуп А калат. вот квартиры его, да? И в лифтах вы сами знаете, что делается. Маалыматтарга караганда учурда жеке компанияларга таандык эмес лифттердин саны 729, булардын дээрлик 80%дан ашуун оңдоого 700 миллион сом керектелет. Жыйынтыгында депутаттар бир жыл ичинде жок дегенде 10дон ашыгын жаңылоого аракет кылыш керектигин айтышты. 7 апрель күнү Ала Тоо аянтында апрель революциясына арналган иш-чара өтөрүн өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Бул күн жыл сайын белгиленүүчү мамлекеттик деңгээлдеги майрам катары эс алуу күнү болуп эсептелинет. Мындан улам өлкө жетекчилиги 2010 жылы 7 апрелде каза болгон жарандардын жакындары, жарадар болгондор Ата Бейит мемориалдык комплексинен курман болгондорду эскертишет. Саат 13:00 Ала Тоо аянтында Бишкекте апрель окуяларына арналган иш-чара тартууланып, аягында Кыргызстандын алдыңкы өнөрпоздору катышкан концерт сунушталат. Мындан тышкары Бишкектин борборунда ар кандай маданий иш-чаралар өтүп, бул күн майрамдык салют менен жыйынтыкталат. 7 апрель Ош шаарында жана облус менен район борборлорунда да белгиленет. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 6 эл аралык марафон өткөрүлөт. Марафон үстүбүздөгү жылдын 13 май күнү старт алды. Чуркоого 18 жаштан тарта 42 км 195 метр болгон толук марафон, 21 км 97 метр болгон жарым марафон түрүндө уюштурулат. Ошондой эле 16 жаштан жогоруларга 10 чакырым аралыкта өткөрүлөт. Иш-чарага Кыргызстандан марафонду сүйгөн бардык каалоочулар, спортчулар жана чет элдик коноктор да катыша алышат. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайт. Өлкөдөгү жана дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан кабарларга көз салуубузду улантабыз.